жаап жашырат, калп айтышат. Анан эми элдер нааразы боло берет, ортодо чиновниктер баары жакшы дей берет. Тазалык гана, Зеленстрой гана экен суда. Тазалык, ГСН. Туура мына көрдүңүзбү, мына ортодо көрдүм, могу жерде ачып турбайбы? Ошо тебелеп таштаган да. Мына баягы бир 5 метр ары айланып өткөндүн ордуна түз эле кетип эле гүлдү тепсеп жол салып да. Эртең тартып кеткен ушул жакчы. Тазалап аткандарды. Анан кантип элдин бир аң сезими ойготуп салат менчи. Чеденкиде аябай бир башкача жол курулган да ушулчу. Биз эми могу айылдан келген, ачык айтканда, айылдан келген жаш балдардын тартиби аябай жакшы болбой атат да. Мына жанагындай отуруштардын үстүнө чыгып алат, бутун коюп, түкүрүнүшөт, какырынышат, жанагындай семчиге чагышат. Пивонун бөтөлкөлөрүн аябай көп ташышат экен. Биз эртең менен пивон бөтөлкөлөрү Бишкекте мына сулуу бир гүлдөгөн кооз шаарга айлантышка канча жыл убакыт керек сизге? Сиздин оюңузча? Канча жылда дагы мындан бир жылдан кийин шаардын өзү мындай бир көрккө, жакшы көрккө алып келсе болот да. Мына мисалы үчүн азыр көрүдүңөрбү, Бокомбаева менен Белинскийдин кесишиндеги жана базарды алдык, ошол жердеги күркөлөрдүн баарын алдык. Мына мисалы үчүн мына мону алыш керек да. Бакыт Осмонович. Мына мону алыш керек. Эми бул по безопасности. Ар жагынан бери кайрылганда көрүнбөйт. Бияктан сол кайрылганда көрүнбөйт. Европадагы бир канча шаарлардын мэрлеринин мындай тажрыйбасын окуйсузбу канчалык? Сөзсүз түрдө бул кызматка келдикте эле көп шаарларды кыдырдым. Көп мамлекеттерде болдук. Анан карап туруп намыстанасың, эмче бизде болбойт деп. Эмче биз жаза албайбыз. Эмче биз эрежени бузабыз. Мисалы үчүн мынакей коомдук остановка, мына остановка келатат, могу жерде турат. Мунун көрүнүшү кандай болот эми? Мына могу. Буга бир канча жолу эскертүү деле болгон болуш керек. Басма сөз да ушу. Мына остановкада тургандарга кайсы автобус келатат, коопсуздук да жагы бар да. Анан жана сиз айткан суроого бир 2 жылда бир жакшы жолго түшүп болот да. Бир 2 жылда. Анан эми андан ары өнүктүрүш үчүн шаар өзүнчө бир жакшы генералдык план менен өнүгүш керек. Мына монун эч тура турган эмес жок, көрбөйсүңөрбү? Мына ирригационный сеть, мынакей. Ушундай кандай көрүнүш? Буларга айтсам не деп жооп берет? Эмне деп жооп берет? Балким өзүңүз эле бир кайрылып көрбөйсүзбү мындай? Оюн сурап көрүңүзчү, өзүңүз элечи. Могу жерден элечи. Порошки продают, мыло продают. Мы перечень уже составили, соски продают. Бул мындай да, бул ширма. Бул союз печать деген ширма, могу жердин баары тең көрбөйсүңөрбү? Алыш керек муну немедленно. Сага мындай жөнөкөй жаран кандай салым кошулат шааргачы мындай? Шаардын таза болушу үчүн, шаардын кооз болушу үчүн. Жөнөкөй бизди телевизордон көрүп аткан адам. Жөнөкөй жаран эң негизгиси таштандыларды иштебаш керек. Ушул эң негизги ушу таштанды. Анан ушул муниципалдык мүлккө зыянды келтирбеш, сындырбаш, талкалабаш керек. Мына көп жерде жөн эле светильник скверлерде ошол лампочкаларды жулуп кетет. Сындырат. Эметке болот а? Мына өткөндө Совет көчөсүндө 25 момдай турган чашадан гүлдөрүн баарын жулуп кетишти. Азыр да бүгүн дагы гүл жулуп аткан көрүнүштөр болуп атат да. Муну эмне үйүнө алып барып коюп алабыз эми? Эми бул жөн эле вандализм да. Бул деген эми өтө бир пастык. Мен бербас. Мына молардын баарын тең чара көргүлө деген мына перекрестте турган таксилер, пожалуйста. Полностью закрывают, мешают молардын баары тең. Карабайсыңарбы? Караса болобу, болбойбу? Бир чара көрүп атабыз. Жанагы жаңы группа, мобильный группа түзүңөр. Айдабайсыңар ушулардын баарын. Знак койгула по углам. Мына вот это тоже посмотрите, мына тротуар, на тротуаре поставили и все. УМС барбы? Вот как вам это? Вот я канча жолу айттым ушу маселени. Вот смотри. Вот как вы на это смотрите?
Мына маякты карагыла. Тазалык, экология кайда жүрөт? Сан врач сенсиңби? Сен жана наразы болосуң го. Мына кел кара мына. Кел мынакей. Кара. Твоя работа. Наразы болосуң. Кет жумуштан десең, жок жакшы деп атам дейсиң. Вот кара. Бул жерге мочатся, и спят, и едят. Сингапур. Кай жерде болбосун тазалыкты бузгандар үчүн аябай чоң штрафтар бар. Убагында аябай кир, аябай бали шаар болгон экен. Тазалыкты жана тартипти бузгандарды чоң суммадагы штраф менен жазалоо аркылуу бул маселе чечилген. Тайбэй. Таштандыларды кайрадан иштеп чыгаруу аябай өнүккөн. Пластика, кагаз, металл, айнектен таштандылардын ар бири үчүн өзүнчө таштанды жашыктары бар. Бул жашыктар күн сайын бошотулуп турат. А мындан сырткары кечинде мусор топтогондор элдин көңүлүн буруу үчүн өзүнө таандык мелодияны коюп алышат. Элдер таштандыларды башка пакеттерге кармоону адат кылып алышкан. Ошол пакеттерди алып чыгып беришет. Мен Германиядамын. Бул жакта таштандыларды кайра иштетүү системасы жакшы жолго коюлган. Немистер таштандыны да кайра иштетип, миллиондогон акча табышат. Эски кагаздар өзүнчө айнектен жасалган буюмдар түсүнө карап бөлүнөт. Тамак аштан калган калдыктар, эски кийимдер баары пайдаланылат. Кыргызстанда да таштандыны кайра иштетүү долбоорлору ишке кирсе гана. Айлана плюс жеке ишканасы Бишкектеги мекемелерден таштанды кагаздарды чогултуу менен алектенет. Мекемеге кагаздын килограммы үчүн 4 сом беришет. Ачылганына 2 ай болду. Бүгүн дагы бул ишкананын кызматкерлери кезектеги иш күнүн башташты. Саламатсыздарбы? Азыр биз Садык мырза менен Vestel компаниясына келдик. Садык мырза, айтсаңыз, биз азыр бул жерде эмне кылабыз? Саламатсыздарбы? Биз бул жерде азыр макулатура топтоо үчүн атайын мобилдик кутучуларды орнотобуз. Алар аркылуу биз ушундай офистерден, кеңселерден макулатураларды чогултуп кетебиз. Анда бул жерге дагы азыр бирөөсүн орнотобуз, э? Кошумча бир кутучанды орнотобуз. Ошон үчүн бул жакка келдик. Жүрүңүз энди чогуу орнотолуп. Садык Букашев Айлана плюс компаниясын 2 ай мурун негиздеген. Азыр бул идея кайдан келип чыккан, ошол жөнүндө айта кетсеңер? Бул ишкердикти мен жеке жалгыз өзүм ачкан эмесмин. Бул идеяны ошол бул фирманы 2 киши болуп негиздегенбиз. Ошол досум болот. Ошол Турциядан көргөм да бул идеяны. Бул идеяны Турцияда мэрия заниматься этет, алектенет. Жана ал жакта бул бекер офистерге орнотулат, жана алар акчасыз кагаздарды жөн эле өзүнүн экологияга кошкон салымы катары түшүнүп, ушуларга салып турат. Бул идея ошол жактан келген. Кутучуларды да биз ошол Түркиядан заказ кылып алып келдик. Бул коробкаларга азыр ушул кутучуларга жалаң эле кагаз салса болот, э? Бул жерде жазылып экен, э? Бул жерде жазылган эмне максат менен эмне максатта колдонулат, эмнелер салынса болот, фирманын логотипи, слоган, анан астында байланыш контакттары жазылган. Vestel фирмасынын 2-кабатында бир кутуча орнотулган. Ал жерден азыр алып кетебиз. Жүрүңүз энди ошондо чогулталып, муну бакат. Бул жерде кагаз аябай толуп калган экен. Биз азыр бул кагаздарды Садык мырза менен биргеликте алып кетебиз ошо. Мындай ачабыз да, мындай мешокко салабыз. Сиздер бул бизнести баштап отурсаңар, бул ишти, анан кийин бул пайдалуу экен деги эле бир пайда таба алдыңарбы? Машина алдыңарбы ушул 2 айдын ичинде? Жок, машина азыр бул биз жаңы эле ачылбадыкпы? Азыр биз негизи пландаганда эле ушинткенбиз. 1-жыл негизи чыгымдардын жылы болот биздики. Анткени бензин расход болобуз. Бул белгиленген жерлерге биз кутучаларды жеткиришибиз керек. Мына токтоду. Канча болду? 9га жакын. 8 килограмм 500 грамм чыкты. Бул жердеги коробканын ичинен ушул 9га жакын килограмм кагаз чыкты. Эми мындан ары муну эмне кыласыңар? Муну азыр машинеге жүктөп алып, складка апарабыз. Складтан сорттойбуз. Бул кагазды да биз азыр дарат кагаз чыгарган заводко өткөрөбүз. Ал жакта сортко жараша алат.